Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын катталуучулары? Кайрадан Европа сырлары каналына кош келиңиздер. Акыркы күндөрү Европага, анын ичинде Польшага келүүнү каалаган кыргыздар абдан көбөйүүдө. Окууга келгиси келет, жумушка келгиси келет же турист катары келип, анан Польшада калып калсам эмне болот деп сурап жатышат. Ошондой ар кандай жол менен келүүнү каалап, ар кандай жол менен келип жаткан кыргыздар көбөйүп жатат. Анан ошол учурда эле келген кыргыздар бул жака Польшага жумушка келишет, жумушка келип алып, жумушту жактырбай калып атышат же башка нерселер жактырбай, анан Польша жакпайт экен, башка мамлекетке кетет элем деп ушундай көп суроолор пайда болуп атат. Ошондуктан көпкө ойлонуп, ушул теманы бүгүн сиздерге ушул теманы көбүрөөк кененирээк кылып ачып бергим келди. Ошондуктан бүгүн болсо биз Польша тууралуу бардык чындыкты сүйлөшөлү. Бүгүн сиздерге Польшага келем деген кыргыз эмнени билүүсү керек деп ушул теманы сиздерге сунуштап жатам. Эгерде бул тема кызык болсо, сөзсүз түрдө бул чыгарылышты аягына чейин көрүп, анан ар дайым суранып кеткендей видеого лайк басып, өзүңүздүн ой пикириңизди калтырып, ошондой эле каналга каттала элек болсоңуз, сөзсүз түрдө каналга катталып кетиңиз. Анткени эсиңизде болсо, ушул канал аркылуу бардык Европанын сырларын чогуу ачып, Европа тууралуу, ошонун ичинде көбүрөөк Польша тууралуу маалыматтарды жыйнап жатабыз. Ошондуктан ар дайым биз менен бирге болуңуз. Анда достор, сөздү көбөйтпөй теманы баштасак, бул биринчи пунктка бүгүн айлык акы төмөн деп койдум. Анткени Европанын башка мамлекеттерине салыштырмалуу Польшада чын эле айлык акы төмөн. Ошондуктан дагы кээ бир кыргыздар келип алып, бул жака келгенден айлык акы төмөн турбайбы, мен буну билгенде башка мамлекетке эле барып иштемекмин деп дагы ойлонуп жатышат. Албетте Кыргызстанга салыштырмалуу айлык акы көбүрөөк болот, бирок Европанын башка мамлекеттерине салыштырмалуу чындыгында төмөн. Мисалга келтирсек, мисалы Германия же Норвегия, башка абдан өнүккөн мамлекеттерде бир саатына 10 евродон көп төлөнсө, ал эми Польшада ошол эле бир саатка 4-5 евро төлөнөт. Ошондуктан айырмасын сезип жатасызбы? Айырмасы абдан эле чоң. Эгерде менин жеке оюмда мүмкүнчүлүк болсо, сизде башка мамлекеттерге барууга мүмкүнчүлүк болсо, анда Польшаны тандагандан көрөк, башка Польшадан көбүрөөк өнүккөн, Польшада айлык акысы көбүрөөк болгон мамлекетти тандасаңыз, сизге мүмкүн акча иштегенге, акча чогултканга батыраак мүмкүнчүлүк, батыраак болот жана азыраак убакытты кетиресиз. Ушул жерде бирок бар да, анткени ошол эле Норвегия, ошол эле Германияга салыштырмалуу Польшага келүү азыр жеңилирээк болуп жатат. Анткени Польша менен иштешкен фирмалар көп болуп жатат. Ошо Бишкек шаарында ортомчу фирмалар көп. Ошолор Польша менен иштешкен үчүн Польшага жөнөтүү жеңилирээк болуп жатат жана Польшага жөнөтүү үчүн азыраак да акча алышат. Ошондуктан дагы көп адамдар ушул Польшаны тандап жатышат. Бирок эсиңизде болушу керек, эгерде Польшага келем десеңиз, Европанын башка мамлекеттерине салыштырганда азыраак акча, азыраак айлык акы аласыз. Дагы бир бул жерде нюанс. Польшага тил билбей эле келип иштеп жатышат. Билбейм, Норвегияга тил билбей жумушка алгандар барбы? Бар болуш керек, бирок азырынча ошону мисалы Норвегия менен иштешкен ортомчу фирмалар аз, почти жокко эсе. Ошондуктан бул Польшага жөнөткөн фирмалар көп, тил билбей эле келип иштеп жатышат. Анан акыркы күндөрү менин ушу YouTube каналыман, Instagramдан да көп сурап жатышат. Мен кайсы ортомчу фирмаларды, агентстволорду сунуштай алат элем деп. Мен ушул жерден сиздерге айта кетейин, мен эч кандай агентстволорду, фирмаларды сунуштай албайм, анткени бул абдан чоң жоопкерчилик. Мен бир агентствону интернет аркылуу эле көрүп, бир агентство бар экен, ушул менен келсеңиз болот деп айтып койсом, ал ортомчу фирма сунуштаган шарттар сизге жакпай калса, ушул жерден мен күнөөлүү болуп калам. Ошондуктан мен бул жоопкерчиликти алгым келбейт. Мүмкүн келечекте мен бир ортомчу фирмалар менен жакшыраак иштешип көрүп, алардын шарттарын жакшыраак тааныгандан кийин, шарттары жакшы болуп мага жакса, мүмкүн сиздерге сунуштайм. Бирок азырынча эч кандай агентстволорду, фирмаларды сунуштай албайт элем, анткени бул нерседен мен чынын айтканда корком. Адамдардын жашоосуна жоопкерчилик алуу мен үчүн өтө кыйын жоопкерчилик. Ошондуктан анан менин сунушум, эгерде сиз Бишкек шаарында жашасаңыз же башка шаарларда жашасаңыз деле, Бишкекке келгенде
Бишкекте абдан көп азыр ортомчу фермалар. Ошолорду кыдырып, өзүңүз сураштырып, анан ар бир ортомчу ферманын шарттарын салыштырып, өзүңүзгө ылайыктуусун, өзүңүзгө туура келгенин тандап, ошол фирма менен анан контракт түзүп келсеңиз болот. Бирок мен пока сунуштай албайм. Экинчи пункт бул медицина кымбат деп койдум. Мен Польшадагы жашоо эмне үчүн жакшы деген темада дагы чыгарылыш жасагам. Ошол жакта медицина бар, страховка бар, бекер эгерде страховкаң болсо бекер медицинадан колдонсоң болот деп мактап кеткем. Бирок бул нерсенин минусу дагы бар. Анткени Польшада ошо мамлекеттик страховка менен жүрсөң, абдан көп учурда көбүрөөк убакыт күткөнгө туура келет. Мисалы, эгерде врачка жазылам десе, кээде 2-3 айдан 5-6 айга чейин күткөнгө туура келет. Ошондуктан көп адамдар жактырбай жеке страховкаларды сатып алып, жеке поликлиникаларга, жеке клиникаларга көрүнүшөт. Ал эми ошондой жеке клиникаларга страховка жок барам десең, же мамлекеттик больницаларга деле страховка жок барам десең, медицина абдан кымбат. Бир гана консультация 200 злотыхтан башталат. 200 злотыхты мен азыр кыргыз сомуна так айта албайм, бирок примерно бир 4000 сомдой болуп калат. Азыр 1 злотыхты 19-20 сом деп айландырсам, ошондо 200 злотых 4000 сом болуп калат экен. Ошондуктан бул жакта медицина абдан кымбат. Ошондуктан мен сиздерге кеңешим, эгерде Польшага келсеңиздер, сөзсүз түрдө студент болосузбу, иштейсизби же башка жумуштар менен келдиңизби, сөзсүз түрдө страховка менен жүрүш керек. Кудай сактасын, бирок бир жериңиз ооруп, анан ооруканага түшүп калсаңыз, абдан көп суммадагы акча төлөгөнгө туура келет. Эгерде страховка болсо, бул нерсе страховка менен жабылып калат. Ошондуктан страховка болуусу абдан маанилүү. Үчүнчү пунктка болсо, документтерди койдум. Анткени Польшага келгенден кийин биринчи виза жасатып келебиз. Виза жасатып келгенден кийин бул жактан легалдуу жүрүү үчүн түрдүү документтерди жасатабыз. Алардын бири бул карта побыта деп коет. Ошол карта часового побыта. Ошол карта менен биз легалдуу иштесек болот, легалдуу жүрсөк болот. Ал картаны жасатуу үчүн кээде ушунчалык көп убакыт жана көп энергия кетет. Ал документти жасатуу үчүн бир жылдан 2 жылга чейин да күткөндөр бар. Ошол эле учурда, ошол картаны жасатып жатканда Польшадан эч жака чыга албайсың. Мисалы, Польшанын кошунасы эле болуп турган жапжакын Германияга бара албайсың, Чехияга бара албайсың. Ал жакка өтүп кетсең, анда законду бузган болуп каласың. Ошондуктан Польшанын ичинде жүрүү керек. Эгерде Кыргызстанга кетем десең, кете аласың, бирок кайра келүү үчүн виза жасатыш керек. Ал эми виза жасатуу үчүн кайра дагы толтура документ, акча керек, убакыт керек. Ошондуктан бул жагы абдан татаалдашкан. Ошондуктан дагы Польшага келип иштеп аткандар, Польшага келип окуп аткандар ушул нерсени эске алыш керек. Эгерде карта жасатам десе, карта побыта жасатам десе, эртерээк даярданып, эртерээк документтерди тапшыруу керек. Эгерде ал картаны жасатпай койсо, анда бул жакта жүргөн мыйзамсыз болуп калат дагы, анан законду бузуп, эгерде бир күнү кармалып калса, депортация кылып коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул жакты дагы документтерди абдан эске алып, өз убагында жасатып жүрүү керек. Достор, кийинки пункт мен батирди ижарага алуу тууралуу сүйлөшкүм келип жатат. Анткени бул процесс абдан татаалдашкан. Мисалы, Кыргызстанда билем бул процесс жеңил, ал эми Польшада чындыгында абдан татаал. Татаалдашкан эмне менен байланыштуу? Анткени убакыт менен байланыштуу жана көп сумма дагы акча менен байланыштуу. Эгерде батирди ижарага алгыңыз келсе, биринчиден издеп табуу көп убакытты талап кылат. Ар бир ижараны таап, ага чалып, барып көрүп, жана анын шарттарын окуп, сөзсүз түрдө бул жактан ижарага берип жаткан адам контракт көргөзөт, умова деп коет. Ошо контрактты окуп, ал жактагы шарттарын окуп, шарттары туура келеби, келбейби, өзүң жөнүндө айтып берип, кээ бир поляктар болот, чет элдиктерге бергиси келбейт. Ал жөнүндө айтып берип, иши кылып, бул дагы өзүнчө бир узак процесс. Анан тапкандан кийин, шарттарына макул болгондон кийин, ал адам, ижарага берип жаткан адам залог сурайт. Залог бул ошол кауция деп коет. Мисалы, ижараны 2000 злотых айына тапсаңыз, ошол эле кауция 2000 злотых болушу мүмкүн.
же андан көбүрөөк болушу мүмкүн. Мисалы 3000 4000 злотых деп коет кээ бирлер. Эгерде батир абдан жаңы болуп, ичиндеги мебелдер жаңы болсо, көп учурда кымбатыраак коюшат. Ушундай дагы бир татаалдашкан нерсеси, эгерде Кыргызстандан жаңы келип, мен тилди биле албайм, ошол табылган ар бир объявленияга чалып өзүм сүйлөшө албайм, ортомчу фирмалар таап берсин десеңиз, анда ошол таап берген фирмага дагы, эгерде квартираны 2000 злотыхка тапсаңыз, кайра ошол таап берген адамга дагы 2000 злотых бергенге туура келет. Ошондо эсептегенде бир айда сиз жок дегенде 6000 злотых керек дейсиз. Анткени залогун төлөш керек, ортомчу таап берген адамга төлөш керек, анан бир айлык акчасын төлөш керек. Ошондо жок дегенде 6000 злотых кетет. Ошондуктан бул батирди ижарага алуу дагы абдан макулдук бериш керек, кол коюш керек. Анткени ошол эле контрактта жанагы кауция боюнча, залог деп айтып кеттим го, ошол боюнча дагы жазылат. Сөзсүз түрдө сиз чыгып кетип атканда ошол кауцияны сизге береби же бербей коебу, кандай кылат, кандай шарттар менен кауцияны алып жатат. Ошондой эле сиз конок чакырсаңыз болобу, канча адам жашаса болот ошол батирде. Ошондой эле эгерде конок чакырып, коногум бир жума жүрүп кетсе болобу, ушундай сыяктуу абдан маанисиз деп мүмкүн ойлойсуз, бирок ошол суроолордун баарын сурап алыш керек. Анткени бул жактагы ошо ар бир адам мыйзамды жакшы билет дагы, анан контрактка жазылган шарттарды эске алып эле, ошол мыйзамга таянып, сизди аткарбай, бул шарттарды аткарбай койдуң деп ошол батирден чыгарып салышы мүмкүн. Ошондуктан ар бир жазылган пунктту сактаганга жана аткарганга аракет жасоо керек. Ошондой эле Кыргызстандагыдай болуп, батирде каалагандай бир адам ошентип снимать этет дагы, анан 10 адам келип жашай берсе болбойт. Аны дагы текшерип билип калса абдан чоң конфликт болушу мүмкүн. Ошондуктан абдан абайлап, анан ижарага батир алып жатканда жакшыраак адамдар мындай билинет го, адамдын көңүлүнөн, сүйлөгөнүнөн, ошондой өтө мыйзамды эле кечке абдан 100% кармабайм деп адамга да түшүнүктүү болгон, мисалы конок келет десе макулдугун бере турган адамдан ижара алганга аракет кылуу керек. Анткени бизде болгон бир случай, что абдан кыйын болгон. Ошондуктан аны айтып бербей эле коеюн, бирок абайлоо абдан керек. Дагы бир пункттардын бири бул Польшанын климаты. Эгерде Польшага жумушка келип иштейм же окуйм десеңиз, Польшанын климатына дагы даяр болуңуз. Анткени бул жакта нымдуу, анан шамал болуп турат. Кыргызстандагыдай күн көп чыкпайт. Ошондуктан бул нерсени да билүү абдан маанилүү. Кийинки пункттардын бири бул мыйзамды сактоо керек деп койдум. Анткени чыгындыгында эгерде Польшада мыйзамды сактабай койсоң, анда дароо эле полиция келет, дароо эле штрафтар салынат. Ошондуктан Польшага келгенден кийин сөзсүз түрдө документтерге так болуп, эгерде документке кол коюп жатсаңыз, сөзсүз түрдө ошол документти окуп, эмне тууралуу экен, кандай нюанстары бар экен, сөзсүз түрдө ошону окуп туруп анан кол коюу керек. Жөн эле Кыргызстандагыдай болуп, мынтип анан аткарып, кийин окуп коем, кийин кылып коем деп жүрө бербеш керек. Анткени бир нерсе законду бузуп штраф алып калсаң, аны төлөбөй жүрө берсең, ал улам өсө берет, анан абдан чоң суммага айланат. Ошондуктан законду бузбай, штраф алып калсаң убагында төлөп, абдан абайлап жүрүү керек. Дагы бир пункттардын бири бул жумушуңду так аткаруу керек. Бул жерден эмнени айткым келет? Мисалы, Кыргызстандан келгенден кийин Польшага жумушка орношту, анан бир күнү башым ооруп же ооруп калдым, же мындай болуп калды, тигиндей болуп калды, мен жумушка чыга албай калдым деп жумушка чыкпай калса, Кыргызстанда көп учурда кечирип коет же түшүнүктүү болушат. А бул жакта мыйзамга такайт дагы, мыйзамды ойлонот дагы, анан сен штраф төлөшүң керек, же мынча жолу пропускать эттиң, жумуштан чыгарабыз деп эле чыгарып салышат. Ошондуктан эгерде жумушка кирип жатасызбы же окуп жатасызбы, сөзсүз түрдө ошол ар бир пункттарды, ар бир шарттарды окуп, анан так аткарганга аракет жасоо керек. Кыргызстандан келгенден кийин көп адамдарга дагы бир пункт жакпашы мүмкүн. Ал болсо бул жекшемби күндөрү Польшада бардык дүкөндөр, базарлар жабык болот.
Ошондуктан бул дагы көп учурда ыңгайсыздыкты жаратат. Айрыкча Кыргызстандан иштейм деп келип жаткандан кийин понедельниктен субботага чейин иштешет, анан базар күнү барып дүкөн кыдырып мүмкүн эс алышат же өзүнө керектүү азык түлүктүү буюмдарды алгысы келет. Ал эми дүкөндөр болсо ошол учурда базарлар дагы жабык болот. Ошондуктан бул дагы көп ыңгайсыздыкты жаратат. Ошондуктан эгерде Польшага келип иштеп калсаңыз, эске алып жекшемби күнү баардык нерсе жабык болот деп, жуманын ичинде жумуштан чыккандан кийин азык түлүүңүздү алып, ошондой эле керектүү буюмдарды сатып алганга аракет кылуу керек. Дагы бир пункттардын бири бул Кыргызстандан Польшага келгенден кийин сөзсүз түрдө тамагы айырмаланат. Анан Кыргызстандан көнгөн тамактарды таба албай кыйналасың. Мисалы, биз кыргыздар пловду жакшы көрөбүз, ал эми Польшага келгенден кийин пловду жасоо кыйыныраак болот. Анткени биринчиден күрүчтөрү начар болсо, экинчиден ылайыктуу жанагындай жасаган казандар дагы жок. Магазиндерде андай казан сатып ала албайсың. Ошондуктан бул дагы кичине татаалдандырып, анан көп адамдарга ыңгайсыздыкты жаратышы мүмкүн. Анткени жакшы плов жасап жөө үчүн кыйыныраак болот. Ошондой эле биз жакшы көргөн лепешка, самсы, ушундай сыяктуу тамактар жок. Анан кыргыздарга эң бул маанилүү болгон этти жакшы дамдуу свежий эт табуу дагы абдан кыйын. Кыргызстандагыдай, Кыргызстанда көнүп калганбызго, чоң базарлар бар, анан барып каалаган этиңди тандап сатып аласың. Андай дагы жок. Бир гана дүкөндөрдө кичинекей идиште салынып турат, ошол этти алып жейбиз. Анткени башка вариант жок. Ошондой достор. Эгерде ушул тема сизге кызык болсо, дагы айтылбай калган темалар калып калса, сөзсүз түрдө комментарийге жазасыз деп ишенем. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Эгерде суроолор калса, сөзсүз түрдө жазасыз. Анан дагы бир суроом бар эле. Эгерде карта побыта Польшада жүргөндө кандай документтерди жасатуу керек, жана карта побытаны жасатуу процесси кандай, ушул тема сизге кызыктуу болсо, комментарийге жазып кетсеңиз, мен сөзсүз түрдө ушул темага дагы чыгарылыш жасаганга аракет жасайм.